Bismillahirrahmanirrahim. Бүткүл аламды жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Саллаллаху алейхи ва саллам. Бүгүнкү таалимибиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жолун жолдогон окуучуларын өз баласындай жандан да жакшыраак көргөн, адамзатка тарбия бергенге себеп болгон мугалимдерге адеп кылуу, сый-урмат көрсөтүү туурасында болмокчу. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Иннама бу'иту муаллиман." Чындыгында мен мугалим болуп, устаз болуп бул аламга жөнөтүлгөм дейт. Демек, мугалимдердин, устаздардын орду өтө чоң. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу жолун жолдогон адамдар болот. Мына ошондуктан алардын адебин сактоо өтө зарыл. Илим деп эмнени айтабыз? Илим деп китептеги жазылган же биз билип алган сөздөрдү, маалыматтарды түшүнүп алуу, жаттап алуу, билип алуу бул илим эмес. Илим бул Аллах тараптан түшкөн бир нур. Ал нур Жебирейил периште аркылуу сүйүктүү пайгамбарыбыздын жүрөгүнө түшкөн, пайгамбарыбыздан сахабаларга, сахабалардан табииндерге ушундай отуруп, жүрөктөн жүрөккө отуруп, бизге чейин жетип келген бир нур. Ал нурду алыш үчүн сиз кимдин окуп жаткан болсоңуз, өзүңүздүн устазыңызды, мугалимиңизди, агайыңызды ыраазы кылуу менен ошол нурга жете аласыз. Ал нурду алса кандай пайда болот? Ким аз гана илим алсын, бирок устазын, мугалимин, агайын ыраазы кылган болсо, Аллах ошол аз илимине ушундай береке, түшүмдүү, молду кылып берет. Аллах Таала көп адамдарга жеткизгенге мүмкүнчүлүк берет. Эгер ал нурду албасаңыз, көп сөз жатташыңыз мүмкүнсүз, көп илим алыш мүмкүнсүз, билим, маалымат топтошуңуз мүмкүн, бирок ал нурга, ал илимге Аллах Таалам береке салбайт, түшүмдүү, молду болбой калат. Мына ошондуктан биз ошол нурга жетиш үчүн биз окутуп жаткан мугалимдер, агайлардын адебин сакташ керекпиз. Эң алгачкы жана негизги, эң чоң адептен бириси жүрөктүн адеби, жүрөктөн сүйүңүз. Эгер жүрөктөн сүйгөн болсоңуз, баардык адептердин сакталышына бул кепилдик бар. Эгер жүрөктөн сүйө албадыңызбы, анда калган адептерди сакташыңыз мүмкүн эмес. Мына ошондуктан алгач сиз мугалим тандаңыз, окуу жай тандадыңыз. Тандагандан кийин анан сабак баштадыңызбы, алиф, ба, та деп 2-3 тамга үйрөндүңүзбү, ал сиздин устазыңыз, мугалимиңиз болду. Андан сүйүп, махабат кылып жашоо өткөрүш керексиз. Мына ошондуктан бизди окутуп жаткан устаздарды, мугалимдерди жан дилибизден сүйүш керек. Андан кийинкиси, мурда алымдар устазына баратканда, мурда адамдар, окуучулар устазына баратканда: "Я Аллахым, мага устазымдын айыбын көрсөтө көрбө. Я Аллах, устазымдын жүрөгүндө илимди мага насип эткениң" деп ушундай дуа кылып барат эле. Мына ошондуктан эң чоң адептен бириси устаз тууралуу ар дайым жакшы ойдо болуп, анын кемчилигин көрүүдөн сактануу. Эгер кемчилигин көрүп алган болсоңуз, жүрөгүңүздө бир так пайда болот. Ал так илимдин нурун алганга тоскоолдук пайда кылат. Анан эгер кокус көрүнүп кетсе, анда жакшылыкка жооруп коет экенбиз. Андай эмес болсо керек, өзү мындай болсо керек деп жакшылыкка жооруп коебуз. Мурдагы заманда бир чоң алым болгон экен. Өтө көп сабакта аябай жүрүшүп, барган сайын шакирттер көбөйүп, ошо өлкөнүн, шаардын башчысы да шакирт болуп калат экен. Анан бир күнү ошо шаардын башчысы устазына келип: "Устаз, дамла, ошол мага шакирттердин тизмесин берсеңиз, мен ошолордон салыкты, үйгө, жерге болгон салыкты алып коеюн, аларга жеңилдик пайда кылайын, мага тизмесин бериңиз" дейт. Анан баягы алым устаз ойлонуп туруп: "Мен 1-2 күндөн кийин берейин" дейт. Анан бир ээн талага чатыр тиктирет. Чатыр тиктирип, анан бир чочун, намаз окуган бир жаш бир чочун аялды ошол чатыр ичине киргизет дагы, аны парда менен жаап туруп, ошол өзү чатырдын ичине кирип кетет. Кирип кеткенден кийин анан шакирттерин баарын чакырат, сабакка келгиле депчи. Анан баягы башчынын жарыясын уккандан кийин ого бетер шакирттер аябай көбөйөт. Көбөйүп, анан баягы чатыр талага шакирттер батпай калат. Анан устазы баягы чочун аялга аны карабастан: "Сен чыгып кеттиң" деп ишара кылат. Чочун аял баягы парданын ичинен алымын көрүнбөй чыгып кетет. Чыгып кетсе, эми баягы парданын ичин баягы шакирттер көргөн эмес эле. Сырттан караса, бул устаздын бөлмөсүнөн бир чочун, ачык-чачык бир аял чыгып кетти. Бул кандай болуп калат эми? Биз устазды таква адам деп ойлоп жүрсөк, өтө чоң алым деп ойлоп жүрсөк, бул ушундай күнөө ишке барабы деп баары бири менен шыбырашып калды дагы, ушун тарап кетип калды. Устазы сыртка чыкса, эки эле шакирт калган экен. Агайыны калган экен да. Анан: "Силер эмнеге кетпедиңер? Калгандар эмнеге кетти?" десе,
Булар ушундай шыбырашып кетип калды, жаман ойлоп кетип калды дейт. А биз билет элек да сиз таква экениңизди. Биз жана анда ойлогонго эч кандай акыбыз да жок. Анын үстүнө биз ошол чатырдын иши эмне болгонун биз акыбалын билбейбиз. Ошондуктан биз биякта калдык. Биздин устазыбыз таква деген ушундай ишеничте болчук. Ошондой ишеничте кала беребиз. Ошол себептен биз кеткен жокпуз дейт. Ошондо устаз ошол экөөнүн аябай ыраазы болуп, батасын берип, анан баягы башчыга, падышага айткан экен, мен 2 эле шакиртим бар деген экен да. Мына ошондуктан бирөөгүн кемчилигин негизи эле бир адамдын кемчилигин караш дурус эмес. А эми сизге илим берип аткан, билим берип аткан мугалимдин, агайдын, устаздын кемчилигин кароо бул өтө чоң адепсиздик болот. Эгер кокус көрүп калган болсок, анда жакшылыкка жоруп, андай эмес болсо керек деп турага жоруп коебуз. Аны үндү алардын үнүнөн бийик кылбай сүйлөш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде я юхаллазина аману ла тарфау асватакум фауqa саутин наби. О иман келтиргендер, үнүңөрдү пайгамбардын үнүнө бийик кылбагыла деген. Мына ушундан уламалар айтат, окуучулар, талабалар, студенттер мугалимдин үнүнөн өзүнүн үнүн бийик кылбаш керек. Сүйлөгөндө, бир нерсе айтканда үнүн бийик кылып сүйлөш керек дейт. Андан кийинкиси эң зарыл нерсенин бириси ушак кылуу, гыйбат кылуу, жала жабуу, сын тагуу, кемсинтүү бул илимди биротоло, нурун жок кыла турган нерселер. Мындан өтө катуу сактанабыз. Эгер кайсы бир мажлисте сиздин устазыңыз сизге сабак берген адам тууралуу ушундай сөздөр болуп кетсе, кемсинтүү, ушактар болуп кетсе, эмне кылыш керекпиз? Колуңуздан келсе ошол жерден токтотуп, тууралап отургузуп коюш керек. Бул эң чоң адеп болот. Эгер ага мүмкүнчүлүгүңүз жетпейт, сөзүңүз жетпейт, анда эң азы ошол мажлистен туруп, жүзүңүздү буруп чыгып кетиш керексиз. Бул акыркы деңгээл. Эгер отура берсеңиз, анда сиз ошол нерсеге ыраазы деген сөз, ал деген нерсе ыраазы дегени, сиз ошол гыйбат кылган адамдын шериктеши болуп каласыз, илимден махрум болуп каласыз. Андан кийинкиси, эгер устаз бир нерсени кайра кайталап айтса, ар бирин жаңы уккандай кунт коюп бугуш керек. Тарыхта, жакын келе тарыхта Анвар Шах деген чоң алым өткөн. Ошо алым өзү айтуусуна караганда, мен медресеге киргенде өтө зейини күчтүү, аң сезими өтө курч адам эле. Китептердин баардыгын, ошол китептер өтө эле китепти бир окуганда мага сабак берген устаздан жакшыраак түшүнөт элем дейт. Жада калса ошол китепти жазган адам чалык жанынан жакшыраак түшүнөт элем. Бирок илимдин берекетин, илимдин нурун алыш үчүн ошо окуу программабыз канча жыл болгон болсо, ошончо жыл ошо илимдин нурун алыш үчүн гана отурган деп айткан сөзү бар. Мына ушул адептин себебинен тарыхта 100 жылда, бир бетте 5 жылда бир келген алым катарын толуктаган. Мына ошондуктан устаз бир нерсени кайра кайталап, сиз билген, жаттаган эле түшүнгөн нерсени кайра кайталаган болсо, анда ар бирин пункт коюп уксаңыз, анда Аллах Таала динибизге дагы көбөйтөт. Анан мугалимдин тарбиялык сөздөрүн, эскертүүлөрүн туура түшүнүп, жакшы кабыл алуу. Албетте, дүйнөдө сизди жакшы көрүп бурушкан 2 эле түрдө адам болот дейт. Биринчиси ата энеңиз, экинчиси сизди окуткан мугалимиңиз. Ал урушканы, эскертүү бергени, тарбиялык сөздөрүн айткандыгы сизди жакшы болсун деген максатта гана айтат, башка эч бир максатта айтылбайт. Мына ошону эгер туура түшүнсөңүз, бул сизге пайда болот. Жана чоң аталарыбыз, ата бабаларыбыз айтат, ата эненин урушканы баланы сууну жерге куйгандай пайда дейт да. Ошондуктан ошол тарбиялык сөздөрүн туура кабыл алат экенбиз. Эгер мактаса, анда өзүбүзгө ишенип, өзүбүздү көтөрө албайбыз, текебер болуп кетпейбиз. Сиз канча илим алыңыз, устазыңыздан илимиңиз ашып кетсин, дүйнөңүз ашып кетсин, билимиңиз ашып кетсин, бирок сиз билиңиз, сизден алипеден сабак берген адам, аны илими көтөрүлбөсүн. Илим дагы эле ошол алипе боюнча кала берсин, бирок ал баары бир сизге устаз бойдон кала берет. Ошондуктан эгер мактап биз көтөрмөлөсө, аны туура түшүнүп, устазым мага дагы да жакшы окусун деп атат деп туура түшүнүп кабыл алыш керекпиз. Анан илим адептеринин бириси сабак учурунда чөк тизелеп олтурганга колдон келишинче аракет кылыш керек. Жатып алып, сөөнүп олтурганга, эми өзүр болсо ага маселе жок, бирок колдон келишинче тизелеп отуруш керек. Анткени хадисте Жебрейил алейхиссалам периште пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кандай илим алыш керекти үйрөтүш үчүн келген эле. Мына ошондо фааснада рукбатайхи ила рукбатайхи ва вада каффайхи ала фахидайхи. Качан Жебрейил периште ошол отурганда тизесин чөк тизелеп, пайгамбардын тизесине тийгизип, колун тизеси үстүнө койгон дейт. Мындайча айтканда аттахиятта чөк тизелеп отурган дейт да. Демек, ким пайдалуу илим алам десе, мөмөлүү илим алам десе, анда ошол адебин чөк тизелеп отурган колдон келишинче аракет кылыш керек. Жок дегенде башында дагы ооруп кеткенге чейин отуруп койсоңуз, бул дагы бир адептин кайсы бир деңгээлине жатат. Андан кийинкиси устаздардын кылган жакшылыктарын эч качан унутпай, ар дайым эстеп, аны айтып жүрүш керек. Ал эми анча-мынча эскертүү берилген, ошонун баарын унутуп коюш керек. Мурда заманда бир алым
бир окуучу болгон экен, башынан баштап аяныча өтө жакшы окуган экен. Бир да эскертип алган эмес экен. Анан ушу бүтүрүүчү күнү болуп, бүткөн күнү устаз кечисинен чакырып, жаныма кел деп жакын отургузат дагы. Устаз карап туруп, жакат. Бир чабат экен. Эми кете бергин. Анан баягы бала окууну бүтүп, жакшы окуп, өзү да жакшы окугандан кийин диний кызматтарга ошол илешип ошакта кызмат кылып отуруп, аз убакыттын ичинде ошол өлкөнүн муфтийси, дин жаатын карай турган эң чоң адам алым болуп калат. Ошо дин муфтий болгондон кийин анан алымдарды, коноктордун баарын чакырат, устаздарына чакырат. Анан баягы устазды баарын коноктоп бүткөндөн кийин баягы устазын чакырып, өзүнчө бир бөлмөгө отургузуп, устаз сизден бери көптөн бери сурай турган бир нерсем бар деди, сурай албай жүрүм деди. Эмне болгон десе, сиз мен кетээрде дейт, мага дуа бериңиз деп мен сизден суранып келгенде, сиз менин жагыма бир жолу чаптыңыз эле дейт. Ошо эмнеге чаптыңыз эле деп сурайт экен да. Устаз да өтө капа болуп калат экен. Ушунча жыл, 7 жыл, 10 жыл сени окутуп, ушунча жакшылыгымды көрсөң, ошонун ичинен ушул бир эскертүүң сенин эсиңде калдыбы деп устаз наразы болгон экен да. Ошондуктан устаздардын кылган жакшылыктары өтө көп. Бирок шайтан бизге анча-мынча эскертүүлөрдүн улам сайын эсибизге салып, биз жүрөгүбүздү кысып, илимден эптеп чыгарышына аракетин кылат. Ошондуктан ошондой болбоштук үчүн бизге кылган жакшылыктарын, үйрөткөн сабактарын, таным тарбияларын, мамилелерин улам сайын эстеп, башкаларга айтып, мактап жүрүш керекпиз. Эгерде өтүп кеткен болсо, анда ар дайым артынан дуа кылып, жана ошол өтүп кеткен устазыбыздын жакындарын, балдарын кабар алып, каржылашып, жардам берип туруш керек. Бул дагы ошол устазга болгон бир адептин бирөөсү. Анан устазды сүйүнтүү. Устаз окуучулардын ийгилиги менен сүйгөнчөлүк башка эч бир нерсе анчалык сүйүнбөйт экен. Мал дүйнө берсеңиз, машина, үй, унаа берсеңиз дагы анчалык сүйүнбөйт, окуучунун ийгилиги менен сүйүнгөнчөлүк. Ошондуктан эгер устазыбыздын ыраазы кылабыз, сүйүнтөбүз десек, анда бир жакшы окуп, жакшы бир натыйжа көрсөтүп, ийгиликтерге жетип, устазды, агайларды, мугалимдерди сүйүнткөнгө аракет кылыш керекпиз. Эгер ооруп калса, анда зияратка барыш керек. Ооруп калса зияратка барып, жардамдашып, каралыш керекпиз. Мурда заманда имам Халвани рахматуллаху алейхи чоң алым өткөн. Ал ооруп калат. Анан ооруп калганда шакирттердин баардыгы ага зияратка келип акыбалын сурайт. Анын арасынан бирөөсү белгилүү эле бир шакирти келбей калат. Келбей калгандан кийинчерээк келет. Анан мен ооруганда баары мени келип кабарым алды. Жанымда кызматта турду. Сен эмнеге келбедиң десе, мен атайын мен кызмат кылып бошобой калдым эле дейт да. Ошону устаз айткан экен. Сен өмүрүңгө береке алыптырсың, бирок илимиңе береке албай калыптырсың дейт экен да. Ошондуктан ата-энени сыйласак өмүрүбүзгө береке болот. Устазды сыйласак илимибизге, жашообузга береке болот. Ошондуктан эгер устаздар ооруп калса, анда аларды зиярат кылып, акыбалын сураганга аракет кылыш керекпиз. Жана устаз келатканда ооруздан турганга аракет кылыш керекпиз. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн ордунан турганга жактырган эмес, бирок окуучунун милдети ага болгон, устазга болгон, мугалимге болгон сыйды көрсөтүп, ордунан жылып, бир аз туруп коюш, бул дагы адеп турат. Анткени тарыхта имам Зуфар деген имам Азам рахматуллаху алейхинин белгилүү шакирттеринин бириси болгон. Имам Мухаммад жана башка шакирттер эң күчтүү эле, бирок илиминен азыраак пайда жетип калган жалпы элгечи. Анын себептерин уламалар баяндайт. Качан имам Азам рахматуллаху алейхи келгенде, шакирттердин баары турат, баягы имам Зуфар деген шакирти байкабай калат. Устаздын келгенин байкабай калат да, ордуна отура берет. Ошондо устаздын бул эмнеге мындай отуруп калат деген жүрөгүнө бир аз кыжалачылык болгон себептен Аллах таала ошол имамдын өмүрүн бир аз кыскараак кылып, илимден көп элге пайда жеткире алган эмес экен. Ошентип, негизи динибиз адептин үстүнө курулган. Ошондуктан адептердин ичинен эң биз сактай турган адеп ошол бизге сабак берген мугалим, устаздар адебин сактоо. Анткени ал-адабу шажарун вал илму самарун иллам якун шажарун кайфа якун самарун. Адеп бул дарак болсо, илим анын мөмөсү дейт. Эгер дарак болбосо, кайдан болот мөмөсү дейт. Ошондуктан биз эгер алган илимибиз аз болсун, көп болсун айырмасы жок, бирок пайдалуу, берекелүү, түшүмдүү болушун кааласак, анда сизге сабак берип жаткан мугалимдин, агайдын, устаздын адебин сактасаңыз, Аллах таала ошол алган илимиңиз аз болсо да көп адамдарга жеткиргенге Аллах таала мүмкүнчүлүк берет. Аллах таала баарыбызга пайдалуу илим алганга мүмкүнчүлүк берсин.